Учактан түшөрү менен мына ушундай картина. Шаңга бөлөнгөн көркөм кооздолгон аба майдан. Мунун баары президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапары үчүн жасалган. Тосуп алуу салтанатына өспүрүм жана жеткинчек балдар көрк кошот. Колдоруна гүл кармаган балдар аруу жылмаюусу менен Садыр Жапаров менен биринчи айым Айгүл Жапаровага гүл сунушту. Балдар биздин келечегибиз дал ушундай урамды коңшу Кытай эли туу тутунат дегенибиз президент Садыр Жапаровду башка сапарларынан айырмаланып Кытай тарап өзгөчө салтанат менен тосуп алууну өткөргөн. Ал эми бул колуна желек кармаган жаш жеткинчектер эки өлкө ортосундагы келечектин али дагы жаш экендигинен кабар берет. Ошентип Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапары Кытайдын Синьян шаарында башталды. Өлкө башынын кортежи Синьян шаарын аралай бет алды. Жашыл бак даракка оролгон шаардын кыйма чийме жолдору, кабаттап салынган көпүрөлөрү, асман тиреген имараттары көз жоосун албай койбойт. Кызыгы 13 миллион калкы бар Синьян шаарында бир да жан көрүнбөйт. Анткени Садыр Жапаров келет деп Кытай бийлиги коопсуздукту эселеп күчөткөн. Мисалга, мына бул ак көйнөкчөн жигиттер өлкө башы жайгашкан имараттын алдынан бир кадам жылбай кайтарып турушту. Кытайдын Синьян шаары бүгүн 17 май президент Садыр Жапаров дал ушул жерге келип, ушул имаратка жайгашты. Ал эми артында кыймылдабай турган жоокер дал ушул биздин ажуунун коопсуздугун камсыздагандар. Эртең Кытай жана Борбор Азия аталышындагы саммит өткөнү турат. Ал эми президент Садыр Жапаров болсо дал ушундай өзгөчө стилдеги унаалар биздин ажуунун кортежин коштоп жүрөт. Бул заңгыраган имарат эң мартабалуу конокторду тосуп алуучу сарай. Таң заарда алгачкылардан болуп биз келип, даярдыктарына кызыктык. Президент Садыр Жапаровду кайсыл гана өлкөгө барбасын кызыл килем төшөп тосуп алышат. Ал эми бүгүн дагы Кытай эли президент Садыр Жапаров ушундай жап-жаңы килем төшөп тосуп алууга даярдык көрүп жатат. Жана калса бир жап-жаңы килем эч кандай чаң дагы жок экен. Заңгыраган имарат алдына килем төшөлдү. Эми албуттуу аскерлер жетишпей турган сайт Ардак Кароолдун келиши өзүнчө бир шедевр. Кытай бийлиги президент Садыр Жапаровга классикалык стилдеги өзгөчө темир тулпар даярдаган. Аларда мына президенттин кортежи келе жатат деген белги берилди окшойт. Кытайлык аскер үнүн бийик чыгарып айгай салды. Ошентип президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапары Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушуудан башталды. Кытай Кыргызстандын эң негизги стратегиялык өнөктөшү экени талашсыз. Эки мамлекет саясий кызматташтыкты бекемдеп гана тим болбостон, соода-экономикалык алаканы дагы жогорулатууга ынтызар. Саясий өз ара ишенимдин жогорку деңгээли өлкөлөрүбүздүн ортосундагы соода-экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты кеңейтүүгө жана өркүндөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк берет. Бүгүнкү күндө Кыргыз-Кытай ымаласы туруктуу жана бекем. Ошондуктан эки өлкөдө ар тараптуу өсүү темпи байкалат. Спасибо, уважаемый господин председатель. Весьма рад встретиться с вами в поистине символическом месте, городе начала древнего великого шелкового пути. Эки лидердин жолугушуусу жемиштүү болорун мына ушул документтерден билсек болот. Кызматкерлер кол коюуга даярдоого үлгүрбөй калчудай шашылып жатышат.
эки өлкө лидерлери азыр тар чөйрөдөн чыгып, мына ошол келишимдерге кол коюшат. Бул жерде болсо азыр эң орчундуу делген 14той келишим бар. Негизи эле эки мамлекеттин ортосунда бул президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапарын алкаганда эки өлкө 30га жакын келишимдерге жетишти. Азыр бул жерде болсо орчундуу делген 14 келишимге кол коюшат. Бардыгы ойдогудай өтүүдө. Президент Садыр Жапаров менен Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин Кыргызстан менен Кытайдын жаңы доордо баарын камтыган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү түзүү жөнүндө биргелешкен декларацияга кол коюшту. Бул деген эки мамлекеттин алакасы эң бийик деңгээлге чыккандыгын айгинелейт. Эми кезек эки мамлекеттин тиешелүү министрлеринин ортосунда болду. Президенттин мамлекеттик сапары өтө тыгыз пландалган. 1 секунд 1 мүнөт тынбай иштөө башкы максат. Чырка. Делегация жетишип калышы керек. Биздин шашкалактап чуркаганыбыздын жөнү бар. Себеби өлкө башы кытайлык ишкерлер менен жолугушуп, маанилүү документтерге кол коюу пландалган. Кытайлык ишкерлер менен жолуккан президент Садыр Жапаров чет өлкөлүк ишкерлер үчүн бардык шарттар каралгандыгын айтып өттү. Эң ириде мамлекет аларды ар тараптан коргоп да, колдоп да берет. В Кыргызстане один из приоритетов отдается развитию энергетической сферы. Страна богата гидроэнергетическими ресурсами. Это дает нам повод для приглашения иностранных, включая китайских партнеров, принять участие в реализации ряда крупных проектов по строительству ГЭС. В случае проявления интереса мы готовы рассмотреть предложение механизма сотрудничества в реализации проекта строительства Камбаратинский ГЭС-1. Мамлекет башы кытайлык ишкерлерди энергетика тармагына инвестиция салууга чакырып өттү. Бул багыт өлкө үчүн артыкчылыктуу экенин белгиледи. Налоговые и таможенные льготы для производителей электрической и тепловой энергии, вырабатываемой с использованием ВИА. Равные условия деятельности для иностранных и местных компаний. Возможности широкого сотрудничества в рамках КЧП. Также представляются налоговые льготы для инвесторов при импорте оборудования ВИА. Контракты на 25 лет, PPA-контракт. С гарантией выкупа электроэнергии у инвестора. Цена выкупа считается одной из конкурентоспособных в Центральной Азии. Президенттин энергетика боюнча сүйлөгөн сөзү көз жаздымда калган жок. Кытайлык ишкерлер дароо реакция кылышып, энергетика министри менен 4 документке кол коюшту. Анын баары электр энергиясын өндүрүүгө багытталат. Ооба, министрдин ишкерлерден бошобой жатышы жөн жерден эмес, анткени акыбети жакын арада кайтат. Алгачкы кадамдар Ысык көлдөн башталганы турат. Бул аймакка кытайлык ишкерлер $800 миллион инвестиция салып жатканы далил. Кечирме бизнес форумдан да байкадык, көптөгөн бир баягы келишимдер ушу энергия тарапта болот окшойт. Ошол боюнча сиз өзүңүз айтып бербейсизби? Бир эле мисал келтирип кетейин. 800 миллионго биз күндөн чыгарылган электр энергияга бир компания, Бишкек Solar деген компания менен келишим түзүп атабыз да. Кудай буйрса алар буга чейин бизге келип меморандум түзүп кеткен. Жер маселеси дагы уже чечилип калды. Бул Ысык көл районунда кудай буйрса 1000 мегаваттык, то есть 1 гигаваттык күндөн берилген станцияны курат да. Алар ошол жерден ошол 1 гигаваттка станция куруп туруп, ошол көлдөн Кемин подстанциясына чейин 500 киловатт линия тартып туруп, анан биздин баланска өткөрүлөт. Энергетика тармагына сырткары кытайлык ишкерлер авиакаттан боюнча дагы кызматташууга даяр экендигин билдирди.
Биз Кыргызстан менен көп тармактуу кызматташууга кызыктарбыз. Өзүбүздүн компания тууралуу айта турган болсок, авиа тармакта бирге иш алып барууга аракет көрүп жатабыз. Жакын арада жыйынтыгын көрөсүздөр деп ишенем. Кытай менен Кыргызстандын шаарларында түз авиа каттамдын ачылышы эки өлкөгө тең пайда алып келет. Президенттин кытайлык ишкерлер менен жолугушуусунун жыйынтыгында 20 документке кол коюлду. Алардын ичинде айыл чарба, билим берүү, санарип сыяктуу тармактар бар. Көбүнчө жашылча жер жемиштер бизде аябай таптаза чыгат. Албетте биз чоң көлөмдө бере албайбыз. Бирок кичинекей көлөм болсо да аябай кымбат баа менен бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кичинекей айтып кеткендей, бул черешня болушу мүмкүн, бул өрүк болушу мүмкүн, бул жана кайналы слива болушу мүмкүн, жаңгак болушу мүмкүн. Бул кооз имараттын тарыхы терең. Те алмустакта императорлордун резиденциясы саналып курулса, азыр деле ошол бойдон сакталуу. Тан династиясы Кытай тарыхында алтын доор деп аталат. Дал ушул доордо Кытай болуп көрбөгөндөй гүлдөп, өсүп, өнүгүп, эң бийик чокуга жеткен. Ал эми биз турган Сиан шаары ошол кезде Чань-Ань деп аталып, Тан династиясынын борбору катары саналган. Ал эми арканда турган бул имарат ошол кездеги доордун тарыхый эстеликтерине таандык бүгүнкү күнгө чейин сакталып турат. Ал эми арканда турган салтанат ошол кезден бери кайталанып келе жаткан салт десек жаңылышпайбыз. Бул көрүнүш эң бийик жогорку даражалуу коноктор келгенде гана ушундай салтанат уюштурулган. Императордун сарайы бул күнү ошол доорду эске салды. Тан династиясындагы салттуу кийимдерди кийген Кытай бейкештери Кытай жана Борбор Азия саммитинин ачылышына көрүп берди. Ошентип 18 майдын кечки маалы 5 мамлекеттин лидери жана биринчи айымдар Тан династиясынын лотостор сейил багына чогулушту. Расмий ачылышты чагылдыруу үчүн келген журналисттердин саны ого эле көп болду. Алар бул күндү тарыхта калчу дата деп белгилешти. Бул жер тарыхый жай. Мына ушул жерде бүгүнкү саамалыктын анын ичинде сиздердин президенттин келиши да тарых барактарына чоң тамгалар менен калат. Көптөн бери эл аралык лидерлерди бүгүнкүдөй салтанат менен тосо элек болчубуз. Саммиттин өтүп жатканы Кытай жана Орто Азия мамлекеттери үчүн чоң пайда. Айрымдары бул кооздукту кантип жакшы жеткирсек деп убара. Тан династиясы демекчи кыргыздардын эң биринчи элчиси дал ушул династияга келип кеткени архивдик материалдарда сакталган. Ушул жерде кадимгидей биздин элчиликтер келип, ушул жерде бири-бири менен мамилени түзгөндүгү жөнүндө маалыматтар бар. Биздин каттар ушул жерге жазылган. Ушул жерден биздин кыргыз ажоолорунда каттарга жооптор жазылган. Мына ошолордун баардыгы эки элдин ортосундагы жанакындай мамилелерди чагылдырылат да. Ошол жазылган каттардын Кытай тарабынан жазылган жооптору бүгүнкү күндө Кытайдын архивтеринен табылып атат. Ошол ар бир табылган кат бүгүнкү күндө айрымдары жарык көрдү. Айрымдарын биз жаңылап, жаңы өңүттөн дагы которуп чыкканда бул жерде көп жаңы маалыматтар чыгат. Ошондой эле биздин бул жакта жазылган, биздин каттар бул жакка сакталганбы? Бүгүнкү маселе ошол болуп атат. Сакталса кайсы тилде жазылган? Ошентип президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапарындагы эң маанилүү иш-чара башталды. Иш-чараны чагылдырууга келген журналисттердин саны арбын. Журналисттердин иши ыңгайлуу болсун деп Кытай тарап ушул залды бөлүптүр. Мына ушул саммитти чагылдыруу үчүн 5 мамлекеттин журналисттери келип отурат. Анын катарында эл аралык коомчулуктун журналисттердин өкүлдөрү да бар. Биз болсо азыр 5 мамлекеттин лидерлерин ушул пресс-борбордо күтүп турган чагыбыз. Ал арада саммитке 5 мамлекеттин лидерлери чогулду. Анда президенттер саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык, ошондой эле коопсуздук тармагына көңүл бурушту. Мы нацелены на укрепление политических контактов, ускоренное развитие торгово-экономических связей, объединение усилий противодействию традиционным и новым угрозам и вызовам миру, безопасности, стабильности и развития в регионе.
бир алкак бир жол демилгесинин алкагында транспорттук транзиттик потенциалды пайдаланууну жана жаңы каттамдарды өнүктүрүүнү сүйлөшүштү. Аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө дем берүү үчүн жаңы темир жолдорду куруу долбоорлору, анын ичинде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу чоң мааниге ээ. В этом контексте хочу отметить, что драйвером роста экономики Центральной Азии является развитие регионального транзитного, транспортного, логистического потенциала. Жыйындын соңунда президенттер журналисттер үчүн бирдиктүү билдирүү жасашып, анда Сиань декларациясына кол коюшту. Борбор Азия жана Кытай достук аллеясында азыр 5 өлкөнүн лидерлери бак отургузганы турат. Азыр болсо бул жерде ушул отургузулган бактарга суу куюп түбүн түптөшөт. Эң биринчи эле келгенде мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде Кыргызстандыкы, андан кийин Түркменистан, андан кийин болсо мына ушул тең ортосунда Кытай элинин урматына арналып, аталып келген бак. Ал эми бул жакта болсо Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстандыкы. Президенттердин бак отургузушу бул жөн эле иш-чара эмес, анын мааниси терең. 5 мамлекеттин лидери бак отургузуп, мындан аркы ынак коңшулук, достук мамилесин дагы бекемдеп жатышат. Сиань шаарында мамлекеттик сапардын алкагындагы иш-чара бүтөөрү менен Кыргыз делегациясы дароо Пекинге бет алды. Кытайдын Пекин шаары мына ушундай жамгырлуу аба ырайы менен тосуп алды. Бул жерге азыр болсо мына Ардак Кароол тизилип, ага жамгырга карабай кызыл килем төшөлүп жаткан чагы. Жамгырлуу Пекинде президент Садыр Жапаров жана биринчи айым Айгүл Жапарова келип, номер 1 борттон түшүп жатат. Ал эми колдоруна кичинекей гүл кармаган жаш жеткинчектер, ошондой эле Пекиндин атайын өкүлдөрү тосуп алып жаткан чагы. Пекин шаарында президент Садыр Жапаров 2 тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Биринчиси бул Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Цзян. Рад нашей первой встрече с вами и возможности обменяться мнениями по актуальным вопросам сотрудничества между Кыргызской Республикой и Китайской Народной Республикой. В первую очередь хочу лично поздравить вас. Дагы бир 2 тараптуу жолугушуу өттү. Анда мамлекет башчы Кытайдын элдик саясий кеңеш берүүчү жалпы Кытай комитетинин төрагасы менен сүйлөштү. Президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапарынын негизги бөлүгү соңуна келип жетти. Бул визиттин жемиштүү болгону жөнөкөй жарандарды ойлонткон суроолордун чечилиши. Майда жөнөкөй анан бир жалпак суроодон эле баштагым келип турат да. Мына жакында эле Казакстан менен Кытай визасыз режим киргизип жоюшту. Анан ошол нерсе Кыргызстанга дагы кирет деп атышпайбы? Көбүнчө карапайым элдер кооптонуп атат да, жок, эгер ал нерсе кире турган болсо, Кытайлар бизди каптап кетет, анан чыкпай коет деген сыяктуучу. Бул эми азыр өзүңөр билесиңер, Казакстан кече кол коюшту. 30 күндөн визасы жок 2 тарап менен алмашканга. Biz дагы бул Кытай тарапка сунуш бергенбиз, 10 күн же 14 күнгө визасы жок элдерди барып келип турсун деп. Бирок алар дагы ойлонуп атышат азыр. Биз сүйлөшүп жүрүп атабыз. Бирок мында илгертен келаткан бул фобия да. Ооба, эмне кооптонуу бар, эмне жакшы жактары бар деген каптап кетет деген. Азыр билесиңер да, мисалы үчүн Кытайдын өзү 1,5 миллиард население эли бар да. Анан өзү мисалы үчүн булардын эң чоң баягы экономикага түшкөн пайдасы бул туристтерден да, өздөрүнүн ички туристтерине, мисалы үчүн жанагы улуу Кытай дубалына мисалы үчүн жылына 70 миллион өзүнүн туристтер келет да. Ал эмне деген мындай акча түшүп атат. А чет өлкөдөн болгону 3,5 миллион келишет экен. Анан ошондуктан бул Кытай тараптагы айтып атат, азыр экономика өнүккөн сайын элдер эки жака чыгып атышат, эки жака барып атышат. Анан кийин азыр мисалы үчүн булар айтып атышат да, эгерде бир пакет тур болсо жакшы болмок. Мисалы үчүн азыр түз самолет бар да, мисалы Казакстанга, Бишкекке, Өзбекстанга. Мисалы үчүн келип Кыргызстанга келип учуп кайра кетпей, мисалы үчүн Казакстанга келип 2-3 күн болуп, анан кийин
Өзбекстанга келип 2-3 күн болуп, Кыргызстанга келип 2-3 күн болуп, андан кийин чыгып кетсе, ошондо баягы тур компанияларга да эң жеңил болот да. Саммитте ыкчам жайылтууну көздөгөн журналисттер өз ишин аткарып жатышты. Өзгөчө Кытай массалык маалымат каражаттары президент Садыр Жапаровдун мамлекеттик сапары тууралуу кенен чагылдырып жатышканын ушундан билсек болот. Пекин шаары Кыргызстандын номер 1 порту Шаньдун шаарына бет алганы турат. Ал эми бул жерде болсо мындан ары президенттин мамлекеттик сапары дал ошол шаардан уланат. Азыр болсо даярдыктар көрүлүп, кызыл килем менен узатуу иштеринин даярдыгы көрүлүп жаткан чагы. Ал эми бул аба майдандын көркүн Кыргызстандын желеги ачып турган сайт. Мамлекет башчысы бул шаардагы Жоңтон Бас Холдинг автобус чыгаруучу заводуна барды. Президент Садыр Жапаров андан ары заводдун ишмердүүлүгү менен таанышып, жеринен көрүп жатканы бекеринен эмес. Анткени Кытай инвесторлору жакында Кыргызстанга электроунаа чыгаруучу завод курууну пландоодо. Ал эми бул автобус көзүмүзгө жылуу учурап жатса керек. Эки тараптуу кызматташуунун алкагында президент Садыр Жапаров Шаньдян провинциясындагы оор техникалардын көргөзмөсү менен таанышып жатат. Ал эми бул жапжаң автобус сиздерге тааныш болуп атса керек. Бул Бишкек шаарына жакында эле алып барылган автобустардын бир нечеси. Мына келсеңиздер. Атайын Бишкек шаарына алынып барылган автобустардын алгачкы партиясы Бишкекке барган болчу. Ал эми бул болсо ушундай автобустардан дагы Бишкек шаарына 1000 даана жакында ташылып барынат. Бул автобустардан 500 даанасы сентябрга чейин, калганы кийинки жылы келери пландалды. Ал үчүн Бишкек мэриясы менен келишим түзүлдү. Эң башкысы, автобустар газ менен жүрөт. Мындан сырткары Кытай инвесторлору менен бирге дагы бир чоң долбоорду ишке ашырууга кызуу даярдык көрүлүүдө. Мына бүгүн эки чоң маселе карап, эки мамлекет башчынын ортосунда сүйлөшүүлөр болду. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Кытайдын 68 миллион долларлык жол инфраструктурасын өстүрүү боюнча проект иштеп келген. Ошонун 3-чү фазасы калган. Бул 3-чү фаза деген мына Бишкек шаарында пробка болуп атпайбы? 4 чоң транспорттун развязка жөнүндө бүгүн сөз болду. Мына Бишкек шаарында ошо пробка маселесин чечиш үчүн 4 чоң развязка курулат. Мунун баасы 34 миллион доллар. Бул грантовый средство. Мына Кудай буйруса, жакын арада ушул жумуштар баштала турган болду. Бул чоң жетишкендик болду. Бул сапардын соңунда мамлекет башчысы Садыр Жапаров Шаньдун провинциясынын партиялык кеңешинин катчысы Лин У менен жолукту. Тараптар кызматташтыкты мындан да жакшыртуу тууралуу сөз кылышты. 3 күнгө созулган бул мамлекеттик сапарды президент Садыр Жапаров чоң олжо менен жыйынтыктады десек болот. Тараптар бардык тармак боюнча бир катар маанилүү келишимдерге жетише алды. Муну менен эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, билим берүү жана башка багытта кызматташуусу тереңдеп өнүгө берери шексиз. Ошентип мамлекеттик сапардын жыйынтыгында жалпы суммасы 1 миллиард доллардан ашкан келишимдерге кол коюлду. Ошентип президент Садыр Жапаровдун Кытай эл республикасына болгон мамлекеттик сапары соңуна чыкты. Эки өлкө ортосундагы алака катыш жаңы текишке көтөрүлдү деп айтууга негиз бар. Сиздер президент Жапаров программасын көрдүңүздөр. Аты жөнүм Айдибек Матраимов. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.